Assalamu алейкум. Биздин бул видеобузда биз Telegram'dan суроо түзүүчү атайын бот бар. Ошол боттун жардамы аркылуу биз тест түзгөндү үйрөнөбүз. Азыр бизде ал бот жок. Ботту табыш үчүн Telegram'га киребиз. Анан бул жерде издөөчү поиск бар. Ушул басабыз поискти. Басканда ушул жерге биз клавиатураны англис тилине которуп quiz bot деп жазабыз. Ал жерде башкача боттор да чыгып калышы мүмкүн. Бул жерде бизде суроо турган, логотипи суроо. Quiz bot деп турат. Мен мурун муну иштеткем. Ушуну басабыз. Бул жерде мен суроо түзүп үйрөнгөм. Биринчи басканда ушул жерде биз старт бул ботту жандырып алышыбыз керек. Кантебиз ан үчүн? Ботко киргенде биринчи мондой эмеси чыгат. Биринчи текст чыгат. Бул жерде бот эмне кыла алат, ошол тууралуу жазат. Андан кийин сиз мондай стартты мындап жазышыңыз керек. Слэш анан старт деп жазып, бул жерден эмени жөнөтсөңүз. Мисалы үчүн бул жерде мен азыр жазып көрөйүн. Мен иштеген мурун. Клавиатурадан мондай слэшти басабыз, кыйгачты. Анан старт деген. Бул жерде өзү командалар чыгып калат. Бул сызыкчаны баскандан кийин эмне командалар чыгат. Бул жерден жаңы суроо түзө алабыз. Түзүлгөн эмелердин варианттарын көрө алабыз. Бул жерден тилдерди өзгөртө алабыз. Анан ушул жерде боттун ишин токтото алабыз. Анан ушул бот тууралуу маалымат алабыз. Биринчи биз буну старт кылып алышыбыз керек. Ал үчүн ушундай кыйшак сызык, анан старт басам. Старт и анан бул жерден отправить басам. Бул жерде жазат. Андан кийин бул айтып атат, бул өзү эмне кыла алат. Биз бул жерден жаңы тест түзө алышыбыз керек экен. Мурунку болгон тесттерибизди дагы биз көрө алабыз. Себептен мен бул мен иштегендиктен мага сразу эле азыр ушундай чыкты. Силер стартты баскандан кийин башчаңда чыгайын. Стартты баскандан кийин мондай чыгат. Бул жерден жанагыда мага чыкты. Бул жерден создать новый тест и язык русский. Бул жерден тилдерди алмаштырсак да болот. Бул жерден биз өзүбүз каалаган тилди тандап алабыз. Бул кайсыл тилде иштей алат. Бизге эң жакын эле бул жерде орус тили. Бул турат. Ошол себептен орус тилин тандайбыз. Же болбосо өзбек тилин жакшы түшүнгөндөр болсо, бул жерден өзбекти тандаса болот. Тилди тандап алгандан кийин биз ишти баштайбыз да. Анан создать новый тест дегенди басабыз. Олайына түшөйүн. Тестти жазгандан кийин бизге создать новый тест баскандан кийин бизге мондай билдирүү келет. Тесттин темасын жазыңыз дейт. Бул жерге мен тема жазам. Эмне деген кандай сиздин сурооңуз эмнеге багытталган болсо, ошону жазат. Мисалга мен бул жерде алгоритм деп жазып койдум. Муну жөнөтөм. Анан мага бул жерде айтат. Бул тестке түшүндүрмө жазың дейт. Азыр кыскача түшүндүрмө экен. Эгерде түшүндүрмөңүз жок болсо, анда бул жерде кыйшак чызык, анан skip, slash, анан skip дегенди жазып жөнөтсөңүз, сизге бул жерде эменин түшүндүрмөнүн кереги жок, алар албайт. Эгер кааласаңыз бул жерге түшүндүрмө жазсаңыз болот, кааласаңыз skip дегенди жөнөтсөңүз, бул жерде жазылып турат кыйшак сызык, ушуну жөнөтүп койсоңуз, ал жерде эмне болот экен? Бул шакт эмени түшүндүрмөнү алар өткөзүп жиберет да, андан кийин суроолорго туура келет. Түшүндүрмө жазайлы бул жерде. Жетинчи класстын материал дедим, бул описание болот. Анан ушул жерден эми биз суроо түзүшүбүз керек. Бул жерге биз сүрөт дагы жөнөтсөк болот. Сүрөт жөнөтүп, андан кийин ага суроосун да бере алабыз да. Мисалы үчүн, бул сүрөттөгү кийим деген сыяктуу ошентип. Ал үчүн мен биринчи сүрөттү жөнөтүп көрөйүн. Андан бул жерден скрипканы басам. Андан керектүү видеону тандайм. Мисалы үчүн, муну басып туруп, анан сүрөттү жөнөттүм азыр мен.
Анан эми бул жерден создать вопрос деген басам. Бул жерден биз суроо беришим керек. Сүрөттөгү эмнеле деп койдум. Ответтерин жазам. Биринчиси бул жерде шахмат болсун. Кийинкиси нарда мен жоопторду уже тандап алдым. Анан бул жерде мен туура вариантын белгилеп коюшум керек. Анткени шахматтын тушунда тоглоку бар, басып туруп, анан создать деген басам. Бул кетти. Биринчи сурообузду бул кабыл алды. Эгерде суроодо кандайдыр бир ката кеткен болсоңуз, бул жерде андо деп турат. Ушуну басып койсоңуз, бул кайра кайтып келет. Мисалы үчүн мен ушуну баскым, суроодон бир жеринен ката кетип калды. Ушуну жөнөттүм. Андан кийин бул суроону бул жазбайт да. Андан кийин кайра да бир жөнөтөм. Сүрөттү жөнөттүм. Анан бул жерде суроо түзөм. Сүрөттөгү кайсы кабинет болушу мүмкүн? Азыр мен информатика кабинетин тартып жөнөттүм. Информатика. Андан кийин кошобуз, бул жерде физика деп коем. Анан орус тили болсун. Акыркысы химия болсун. Бул жерде туура вариантын белгилеп туруп создать кылам, уже жөнөдү. Андан кийин дагы суроо түзөм. Бул жерден суроону түзүп, информация деген эмне дедим. Биринчиге мен бул жерге создайтты басам. Азыр ушинтип биз ушул тестти бир 10 кылып түзүп алсак болот. 10 кылып түзүп бүткөндөн кийин айтып атат, сиз ушу тесттериңиздин суроо жоопторун баарын жазып бүткөндөн кийин дан дегенди басып коюң деп атат да. Когда тест будет готово, отправьте дан, чтобы опубликовать его деп атат да. Ушуну биз данды басып коем. Ал жерден бүттү. Уже биздин суроону бул кабыл алды. Эми айтып атат, ар бир суроого канча секунд же канча минут бересиз деп атат да. Мисалы үчүн окуп чыгып белгилеши үчүн. Бул жерден биз бул өзү сурап атат, бул жерден 10дон 30га чейинки бергениңиз жакшы деп атат да. Ошол себептен бул жерде кыска нуска суроо түзгөнү жакшы болот. Ошон үчүн мен азыр 30 секунд тандадым. Анан бул жерден настройкаларда суроолору жана варианттары кандай болсун деп атат. Бул жерде
Анан бул жерде суроолорду алмаштырып койсок да боло берет да. Үчүн перемешать все дегенди басып туруп, анан уже болду. Биздин сурообуз даяр болду. Тестибиз алгоритм тест ичимге жөнөтө элекпиз азырынча. Бирок бул жерден бизге ушул бот өзүнүн маалыматтарын берип турат. Канчасы өттү, канчасы өтпөдү, канчасы туура, канчасы туура эмес. Статистикадан көрсөк болот. Статистиканы баса турган болсок, тестке өтөбүз. Азыр себептени бизде эч ким толтурган жок. Ошон үчүн эч нерсени билбейбиз. Биринчи биз ушул тестти группаларга отправить баса турган болсок, бул жерден биз биздин группаларга, бул жерге адамдарга жөнөтүп алабыз. Бул жерден тандап туруп отправить кыла беребиз. Бул жерден поделиться кылсак болот. Бул деле ошондой экөө бир группалар менен поделиться экөө бир, анан өзүбүз да тесттен өтүп койсок болот. Пройти тестти басабыз. Басканыбыздан кийин дагы пройти тест кылабыз. Анан баштады. Старт. Баштады. Сүрөттөгү кайсыл кабинет дейт. Мындан мурунку билесиздер, мен бир суроону жазып, кайра аны туура эмес жазып алып, отмена кылган болчумун. Ал суроо кошулбады. Сүрөттөгү кайсы кабинет дейт. Мен информ айткан бастым. Жыйынтык бул жерде көрүп атасыздар, чекесинде уже убакыты кетип атат. 30 секунд бердик, ошонун ичинде жооп бериш керек. Информация деген эмне дейт. Мен ошону ката жооп берейин. Тактама. Ката болду. Уже биз тестти бүттүк, бизге анализ келди. Тест алгоритм закончен дейт. Бул жерден группага мен жөнөтүп көрөйүн. Отправить группу деген басам. Ушул жерден информатиктердин группасын табайын. Информатик эмес, бардык эле группаларга жөнөтүп берсек, мисалы физика мугалимдеринин группасы дейт. Чыкпады. Поделиться кылам. Ушул жерден физика. Бул тестти группаларга жөнөтүш үчүн азыр бир гана варианты бар экен. Бул жерде ал группада ушул ботту түзгөн адам админ болуш керек экен да. Себептени бул ботту дагы ошол группага кошуш шарт экен. Мисалга азыр поделиться кылам. Бул жерден отправить в группу деген бар. Ушуну басам. Бул жерден мен өзүмдүн түзгөн группам бар. Ушул жерге жөнөтөм. Мисалы үчүн Python KG деп турат. Ушул жерди басам. Анан бул жерден мен добавить бот в качестве участника алып туруп добавить кылам бул жерден ботту. Бот бул жерге келди. Бул жерден эми ушул жерден группанын калган участниктери, катышкандары ушул жерден тесттерди аткарса болот. Азыр мен участник катары бул жерге көрсөтөм. Участник катары. Мисалы үчүн азыр мен башка бирөөнүн аккаунтуна кирдим. Анан ошол Python KG деген чатка кирдим. Кирсем группада азыр моундай биз түзгөн алгоритм деген эме келген. Тест бот жардам аркылуу мен ал жактан түзүп жөнөттүм. Бул жакка келди. Анан мен I am ready дегенди басам.
азыр ушул жерден бизге тест ачыла баштайт. Бир аз убакыт күтүп турабыз. Азыр бизге билдирүү келди, тест азыр башталат деп. Мындан мурун ушул тесттерди иштеп көргөм. Анда да бир аз убакыт талап кылган. Негедир же интернет ылдамдыгы бир аз жайыраак болуп жатабы? Негедир ачышы кыйын болуп жатат. Мына бизге суроо ачылды. Биринчи суроону ачты. Андан кийин мен буну кабар деп белгиледим. Туура варианты ушундай болот экен. Туура вариантты басканда бул жактан сайтка ошо менен сатып кетет. Чарылып, азыр биз экинчи вариантын да берет бизге. Мына экинчи тестти да берди бизге. Бул жерде сүрөттөгү кайсы кабинет бул жерде убактысыз кетип атат. Бул жерден мен эми катаны белгилейм. Химия деп коем. Бул жерден катасы мындай болот. Мына ушундай болот. Анан жана боттон өзүбүз результаттарын көрүп алсак болот. Боттон кантип көрөбүз. Бул жерден группадан өзү кабары келип турат. Ким кандай жооп берди, канчалык деңгээлде, анан канча секундда экенин да көрсөтөт. Ким утканын дагы ушул жерден ким утканын дагы, ким биринчи месседе, ким экиде экенин результаттарын өзү автоматтык түрдө ар бир адам жооп бергенден кийин көрсөтүп турат да результаттарын. Азыр биз кайра эле ботко барабыз. Ботко кирем. Ботко кирип бул жерден статистиканы басканда бул жерден тесттен 2 адам өтүптүр. Андан биринчи орунду Чекит, анан экинчи орунду Нурал Кубатов алды дейт. Бул жерден канча секундда жооп бергендери, канчасына туура, канчасына ката жооп берген эмес. Бул жерде өздөрү автоматтык түрдө чарпайда биринчи, экинчини. Ушундай да. Эгер тест түзүп, ал үчүн группада өзүбүз админ болушубуз керек. Ушул квиз ботту ошол группага участник катары кошуп туруп, анан боттун өзүнөн тест түзөбүз да ушул жерден поделиться кылып туруп, анан ушундай жоопторун алып, конкурс өткөрсөк болот. Конкурстун жыйынтыктарын автоматтык түрдө өзү ушинтип чыгарып берет. Мындай видеолорду биз дагы көп чыгарабыз. Биздин каналга катталып кетиңиздер.